Урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Тамчы телебөрүбүз. Бүгүнкү маегибиз устаз Бактияр Токтогазы улуу менен болмокчу. Assalamu алейкум устаз. Хош келипсиз. Алла разы болсун. Устаз, ар бир адамдын турмушунда, жашоосунда мындай таасир берген нерселер болот эмеспи? Ошон үчүн бизге эң биринчи эле улуу даанышмандык ээси Аллах Тааланын китебинде сиз үчүн эң таасирлүү болгон аят кайсы? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз кыскача. Бисмиллахиррахманиррахим. Чынында бул күтүүсүздөн болгон суроо мен үчүн. Бул жерге дагы бир ойлонуу да керек болуп атат. Бирок менин бир мындай кандай десем, албетте Алла Тааланын айткан түшүргөн Куран китебине толук иман келтиребиз, башынан аягына чейин жашообузда ошонун буйруктарын, тыйган нерселеринен алыс болгонго бүт колубуз келишинче, мүмкүнчүлүгү келишинче аткарганга аракет кылабыз. Бирок бир таасир эткен аяттардын бир мааниси бул ошо Алла Тааланын Вантумул фукара валлаху хувал ганиюл хамид деген бир аяттын бир үзүндү десем болот. Бул аяттын маанисинде Алла Таала силер муктажсыңар. Алла Таала бул бай зат, муктаж зат эмес эч кимге. Бул ошо даңк, мактоолордун ээси деп Алла Таала айтат. Бул жерде мен бир эмнени айткым келет? Бул жерде бул дүйнөдө кандай гана адам баласы байлыкка, мүлккө, эмне гана жетпесин, Кудай Тааланын алдында баары бир ал муктаж адам. Кандай гана кызматтар каалабасын, кандай гана ишти кылбасын, адамдар кылган нерсесинин баардыгын бул дүйнөдө таштап кетет. Эч нерсени бул дүйнөдө алып кетпейт. Канча мүлк, байлык болсо дагы, себеби ал салыштырмалуу деп айтсак болот, мал мүлктү. Себеби 10 сому бар, убактылуу нерсе. Себеби 10 сому бар адам, 50 сому бар адамдын алдында бул кедей. Ал эми 100 сому бар адам алардын алдында бай. Ошондуктан ошол маанилүүлүгү биз кандай гана болболу биз Алла Таалага муктажбыз деген бир маани чыгат. Ошондуктан рызкы маселесине дагы адамдар эч качан мындай бир адамга байланбасы керек. Кандай гана болбосун, ошо адал рызкынын артынан жүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Алла разы болсун. Андан кийин устаз, экинчи нерсе, пайгамбарыбыздын айткан хадистери дагы мындай берекелүү, өзүнүн ичине көптөгөн даанышмандыкты камтыган эмеспи? Ошон үчүн айтсаңыз, ошол пайгамбарыбыздын хадистерин окуганыңызда, мындай тарыхка көз жүгүрткөнүңүздө ошол пайгамбарыбыздын хадистеринен сиз үчүн кайсы хадис мындай өзгөчө таасир берет? Сүйүктүү пайгамбарыбыздын хадистеринен көп таасир берилгендери көп, бирок ошол хадистердин ичинен ошол пайгамбарыбыздын ошол ниет тууралуу айткан хадиси маанилүү деп эсептейм. Ошо пайгамбарыбыздын иннамал амалу бинният ва иннама ликулли имриин маанава деген башталат. Ошол албетте адамдар, албетте ошол амалдар ниетке жараша ошол соопко же ошол бир нерсеге жетет деген маани чыгат. Бул жерде же ошол иши толук болот деген мааниде да. Эми биз кандай гана иш кылбайлы, бул ибадат болсун же жөнөкөй бир иш болсун, эгер жөнөкөй иш катары бул биз ниетибиз Алла жолунда болсун же ушу бир жардам ниетинде болсун, бирөө көрбөсүн, бирөө укпасын деген ниеттерден алыс боло турган болсо, бул сөзсүз түрдө баягы соопко, Кудай Тааланын сообуна жетебиз деген маани чыгат. Бул өтө маанилүү дейм, себеби иш, амал бул биз өлүп кеткенге чейин
боло турган нерсе да. Бул баягы жакын адамыңан баштап алыс дейбизби же көчөдө бараткан адам дейбизби ошого болгон мамилеңе чейин. Себеби пайгамбарыбыздын ошо хадиси бар, иптисамука фи важхи ахика садака деп, баягы керек болсо ошол жолдо өтүп бараткан бир тууганыңа, момун бир тууганына жүзүнө жылмайып койгонуң бул садака дейт. Демек, маанилүү жолдо турган, жолдо жаткан, ошол жол тогулган нерсени ташпы, жыгачпы, даракпы алып койгон дагы бул сооп дейт. Бул эми кандай болбосун ушу хадис, пайгамбарыбыздын хадиси бизди бул жашоодо тарбиялайт. Алла разы болсун. Андан кийин устаз, биздин ушул тарыхыбызда сизге тарыхта өткөн адамдардан кээ бир адамдарга берген таасири өзгөчө болот эмеспи? Тарыхта ким сизге өзгөчө мындай таасир берген? Мен тарыхта көп инсандар бар, баягы үлгүлүү инсандар бар. Мен баягы сахабалар эмес, ушу пайгамбардан тышкаркы бир адамды айткым келип атат. Бул эми окуя бул мындай ушу Шам жергесинде болгон. Ошо баягы орусча айтканда крестоносецтер деп коебуз, ошо Кудусту алып, ошол баягы Салахуддин Аюбинин тушунда болгон бир Шам жергесинде, ушул Химс тарап калат, ошол жакта бир болгон бир жокер аскер башчынын болгон, ошол убакта болгон бир аракеттери, баласына болгон тарбиясы ушундай болгон бир маанилүү деп эсептейм. Мындай бир эми бирок көп мындай инсандар, бирок ошолордун арасынан бири мындай эске калган же болбосо бир таасир эткен адамдар бир ошол адамды. Эми ар бир ата эне баласына тарбия бергенде өзгөчө тарбия берет эмеспи? Өзүнчө бир келечегин жакшы көрүш үчүн, баласы келечекте ушундай жакшы нерсеге жетиш үчүнчү. Бизге ошон үчүн ата энеңиздин, атаңызбы же апаңызбы тарбиясында сиз үчүн мындай таасирлүү бир сөзү же таасирлүү бир тарбиясынан бир элесин айтсаңыз. Чында бир окуя болгон. Бул мен ошол медреседе окуп жүргөн кезде, эми ал убакта мындай, балким эми ар кандай убактар болот да. Бир жолу мындай мен ошол медресенин жетекчилерине айтпастан, эчтеке дебестен кетип калгам. Анан үйгө барып жүрүп, анан бир күнү атам чакырды. Атам чакырып, балар билишти менин ошол ал жактан эчтеке дебей чыгып кеткенимди билишип, анан атам бир күнү чакырып айтты. Балам деди, эгер ушул жерден биз чечип коелу. Эгер сен окубайм десең, барбай эле үйдө кал. Жок, окуумду улантам десең, анда сен жөнөгүн деди. Ошол бир атамдын мага бир чоң бир тарбиясы, жашоосунда бир көргөзгөн бир тарбиясынын бири деп эсептейм. Алла разы болсун устаз. Сизге таасир берген нерселер албетте бизге дагы таасир берет. Сиз айткан нерселерден баарыбызды үлгү алганга Алла Таала насип кылган болсун. Урматтуу телегөрүүчүлөр, баарыбызды устаз таасир алган нерселерден биз да үлгү алганга Алла Таала насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.